Кыйынчылыкка туруктуу бол, кыйынчылыкты жең, бышык бол деген сөздөрдү көп уксак керек. Бирок эмне үчүн? Бул мага эмне берет деген суроону баарыбыз эле өзүбүзгө бере бербестирбиз. Достор, кандайсыздар? Бүгүнкү 10 мүнөттүк подкастта биз кыйынчылыкка туруштук бер, кыйынчылыктарды жеңе бил деген теманын тегерегинде кыскача маалымат сөз менен бөлүшөлү деп турабыз. Ошондуктан алыстабаңыздар. Жана саатыбыздын башында эле эгерде бул YouTube каналга каттала элек болсоңуз катталыңыз. Күнүгө сиздерге сонун маалыматтарды жаңыртып турууга даярбыз. Жана алды жакка комментарий жазып, суроолор, сунуштар болсо жаза кетиңиздер. А мен болсо атым Аку, сиздер менен чогуу 10 мүнөт бирге болом. Көпчүлүк үй бүлөлөрдө аял кишилердин өзүнүн жакшынакай үй бүлөлүк жашоосунда жөнөкөй үй тиричилик милдеттерин жактырбай койгондуктан, аткаргылары келбегендиктен анан бактысыз болуп калышат аялдар дешет. Ага өзүнө пайда келтирүүчү, кубаныч менен аткаруучу нерсе, жагымсыз иш жана түйшүк жана көңүл чөгөрүүчү оорундук катары эсептелип, өтө оор сезилет. Туура үй тиричилик жашоосу ар дайым ойдогудай болбойт, чын. Бирде тажайсың, бирде чарчайсың, бирде кубанып каласың. Муну апалар жакшы билет. Көпчүлүк нерселер эртеден кечке чыдамдуулукту текшерип жана көп талап кылат. Кээ бир жагдайларды өзгөртүүгө биздин күчүбүз жетпейт, бирок ошол жагдайларга көргөзгөн мамилелер адамга мүнөздөмө берет. Өзүнүн көз карашын жана аларды жогорудан төмөн түшүрүүгө, жагдайларга табыштап кое турган болсо, ал өзүнүн жеке милдетин унутуп да коет. Эгерде, достор, силер башкалардын колу чыдамдуулук жана туруктуулук жетишпегендигинен түшүп кеткен кыйынчылыктарды байкасаңар, андан ары талыкпастык менен ишиңерди улантыш үчүн туруктуу жеңип кеткен болсоңор, анда силер күчтүү гана болуп калбастан, силердин тоскоолдукту жеңип чыккан тажрыйбаңар башкаларга сөз менен жана жеке үлгүдө жардам берүүгө жол ачат. Караңызчы. Демек, кыйынчылыкты жеңсең, сен мурдагыга караганда күчтүү болосуң жана башкаларга жардам берет. Сон өз иштерин оңтойлуу шарттарда жакшы жасашкан бир адамдарда көрүнүктүү учурда мүнөздөрү өзгөрөт. Качан кыйынчылык жана кырсык басканда, ага канча кыйынчылык келген сайын ошончолук ал баягы сымбаттуулугунан бузулат. Кудай биздин жагдайда курмандык болуп калуубузду каалабайт. Кандай гана кыйынчылык болбосун. Көпчүлүк эркек адамдар жана балдар өз үйүнөн кызыктыруучу эч нерсе таппагандыктан, анан ар дайым ыраазычылыгы жок, капаланып сөздөрдү уга беришет. Дайыма аларга нааразы сөздөрдү уга берет. Тынчтык жана кубанычты үйдөн сырткары жерлерден издей баштаганын себеби дагы мына ушул. Үйдөн ыраазычылык сөздөрдү укпай калат. Эне жана жубай үй тиричилигине алакты болуп, колу бошобогондуктан, өз жолдошуна же балдарына көргөзүүчү, алар үйдө алар үчүн кызыктыруучу сүйүү көргөзө албай, анан ага көңүл дагы бурбай калышы ыктымал. Эгерде ал аларга өз кыйынчылыктары жана түйшүктөрү тууралуу айткысы келбесе деле. Ал тамак кылуу менен алакты болуп, жеп ичин тазалап жатканда жолдошу жана балдары бейтааныш адамдар сыяктуу келет, анан кетип да калат. Апам тамак жасап атат, бышыкканда чакырат. Апам үй жөнөп атыптыр, бүткөндөн кийин кирем, дейт дагы квартирант сыяктуу болуп калат. Көпчүлүк энелер керексиз майда нерселерге аз эмес убакыт сарп кылышат да. Өздөрүнүн баардык көңүлүн жана сезимин өтүп кетүүчү нерсеге арнайт. Алар эмне түбөлүктүү, эмне күнүмдүк экенин ойлонууга токтолушпайт. Канча деген энелер өз балдарын көңүл буруусуз калтырып койгон. Жана балдар орой, адепсиз, маданиятсыз болуп чоңоюшат. Карачы, бул дагы ошонун эмненин кесепетинен болушу мүмкүн. Кудайдан күч жана сороону издегиле. Өзүңөрдүн күнүмдүк милдетиңерди аткарыш үчүн жана силер өз жолдошуңардан сый, урмат аласыңар. Балдарыңар чынчыл адамдар болуп өсөт, адеп ахлактуулуктун күчүнө ээ болушуп, адилеттүү мамиле кылат. Ошону менен бирге мурунку мүмкүнчүлүктөрүн тоотпогон жана алардын милдеттерин башка бирөө аткарат дешип өткөрүп жиберишкен. Акыр аягында мындай чечимге келет. Берилген жоопкерчиликтен эч кайда качууга болбойт. Туура кайгыруу менен бейгамдыктан жана камырабастыктан сепкендерин жыйнап алат. Бул өмүрдө кокустан деген нерсе жок. Себилген үрөн кандай болсо, жыйналган түшүм дагы ошондой болот. Эне үйдөгү апа өзүнүн ден соолугуна дагы кам көрүшү керек да. Көп учурда эр адамдар жана ата каражат табуу, тиричилик кылуу, жумуштан эзилгеп, кыйынчылыктар менен сиңирилет, жубайынын күчүнүн алсызданып кетишине жол берип коет. Байкабай да калат.
үй бүлө кызыкчылыгында Кудайдан ага берилген эненин ден соолугу үчүн кам көрүп жана анын өмүрүн сакташ үчүн баардык милдеттемелерден ал үчүн тийиштүү чара колдонуу алда канча чоң милдет. Жогорку деңгээлде өзүн кармай билүү деген нерсе бар го. Бул дагы апага ар кандай денелик, акыл эстик чөгүүлөргө каршы колдон келген айырылуучу чараларды колдонгону дурус. Тамак аш аң сезимге жана мүнөзгө чоң таасирин тийгизгендиктен энеге тамак аш ичүүдө куунт коюу менен тойгуза турган тамактарды пайдаланыш керек, пайдалуу. Булар анын нервин тынчтандырат, мүнөзүн бир калыптуу кармайт. Эч убакта сезим ойготуучу тамактарды колдонуунун кажети жок. Ошондо ага ар кандай ийкемдүүлүктөгү өзүнүн балдарын башкарууда чыдамдуулукту сактоо дагы жеңил болот. Караңызчы, тамак дагы адамдын нервине таасир берет. Эне өзүнүн нервтенүү жана көңүлү чөккөн минуталарында акыл эстүүлүктү сактап калыш керек, кыйкырбай. Ооруп жаткан убактында дагы көңүл толоорлук болуп, жайдар мүнөз жана көп ызы чууну көтөрө билүү, эмнени кааласа дагы жеңе билет. Ага өз балдарын өзүнө сүзүлө карабого, чөгүнкү рухтун абалын көргөзбөй, аларды ойго чөмүлдүрүп, үй бул мазар, ал эненин бөлмөсү, бул аламдагы эң эле кайгылуу бурч дегендей кылбашы зарыл. Акыл эс жана күчтүү сезим бизге талыкпаган эрктин натыйжасында баш ийет. Кошуласыздарбы буга? Эрктүүлүктүн күчү көпчүлүк учурда нервти тынчтандырууда туруктуу даба болуп саналат. Силердин балдарыңар силерди сурданып кабагыңарды түйүп жүргөн учуруңарда көрбөй эле койгону жакшы. Анан албетте аял заты үйдө жагымдуу көрүнгөнгө дагы аракеттениши керек. Үйдө иштеп жаткан учурда бир гана жолдошу жана балдары ага көргөн жерде кээ бир жубайлар жана энелер балким менин кандай көрүнгөндүгүмдүн өзгөчө мааниси деле жок деп эсептешет да. Анан көчөгө чыгаарда сонун жасанып алат, бейтааныш адамдардын же достордун көз караштарынан жолдошуңардын жана балдарыңардын ою жана сүйүүсү жогору бааланышы керек да, чынбы? Жолдошуңуздуку. Ошондуктан үйдө дагы таза, жагымдуу, жакшынакай жүргөнгө аракет кылыңыздар. Эне өз үйүндө көңүлгө жакпаган кийимдерди кийсе, өзүнө жол берсе, анда мунун балдары дагы ошого көнүп калат. Апама жакпайт, Көпчүлүк энелер үйгө кийүүгө баардык эле кийимдер мейли ал булганыч болсун, мейли эскилиги жетип самтырап калсын, бирок боло берет дейт да. Балдар өз энесинин жагымсыз кийимин башка бир ар дайым таза, жакшы кийим жүргөн бирөөлөр менен салыштырып, анан мен неге энем мындай кылбайт деп ойлонушат. Ошондуктан өзүңөргө туура кийим кийгиле, туура келген. Ушуну менен силер балдарыңардын көбүрөөк урматына ээ болосуңар. Өз балдарыңарды дагы келишимдүү кийингенге жардам бергиле, түрткүлө. Канчалык мүмкүн болсо жагымдуу көрүнгөнгө аракет кылгыла. Бирок жасалгалы кооздуктун эсебинде эмес, таза жана жарашыктуу тигилген кийим экенин эстен чыгарбаңыз. Мына ушундай кылуу аркылуу силер акырындык менен өз балдарыңарды тазалыкка, тыкандыкка үйрөтөсүңөр. Балдарга болгон урмат, сый жана сүйүү ар бир эне үчүн жогору бааланышы керек. Муну дагы эстен чыгарбаңыздар. Өтө кичинекей наристелердин өзүндө дагы кийим тууралуу түшүнүккө туура келүүчү сезимдер бар. Эгерде алар ар дайым самтыраган кийимди жана жиналбаган үйдү көрсө, аларга тыкандык жана тазалыкты кантип жалгаштырасың? Ошондуктан тартип жана тазалык бул асмандын мыйзамы. Жана бул Кудайдын талаптарына ылайык келиш үчүн таза жана өзүнө тартуучу болуп көрүнгөнүбүз туура. Тактап айтканда бул үйдөгү тазалык, үйдөгү рээттүүлүк жана үйдөгү эле эмес, эненин өзүнө болгон мамилеси дагы маанилүү. Ошондуктан айымдар, эгерде эски халат кийип, ой муну үйлөнгөндө эле алганбыз десеңиз, аны дароо эле таштандыга ыргытыңыз дагы, жаңы кийим алыңыз, жаңы кийим кийиңиз, өзүңүздү сүйүңүз, өзүңүзгө көңүл буруңуз. Эгерде үйдө аял бактысыз болсо, анда үй бүлөнүн мүчөсүнүн баары бактысыз. Эгер аял бактылуу болсо, анда үй бүлө мүчөлөрүнүн баары бактылуу. Коштошобуз, бул саатта жыйынтыктайбыз. Күнүгө сиздерге 10 мүнөттүк подкасттарды чыгарууга даярбыз. Ошондуктан биздин каналга катталыңыз жана Алкитап Чекит медиа сайтына дагы катталганды баш бакканды унутпаңыз. Сүрөттө көргөзүлгөн, экранда көргөзүлгөн номерге WhatsApp аркылуу жазсаңыздар болот. +1 301 760 60 70 сандарына. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.